терең иштелгендиктен бул азыр ушинтип кызарып көгөрүп кеткен каштар Кыргызстанда аябай көп экен. Сулуулук тармагында аябай жакшы ийгиликтерге жетишип атат. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин жүрсө болот. Жумуш эмне болду Швеяда? Ал уже калып кетти. Ал баягы ору жуушу мүмкүн. Ушул эле каштарды ал жакта 25 000 30 000 рубльдан жасачубуз. Каш жасаса даарат өтөбү. Бизден алган билимим мындай жеткиликсиз болду да 1 миллион сом кетти. Салам достор, сулуулук дүйнөнү сактайт деп бекер айтпаса керек. Орусиянын Москва Ситидеги салондордун биринде россиялык жылдыздарга кызмат көрсөтүп келе жаткан Ханзада айым бүгүнкү тапта Борбор калаасы Бишкек шаарында анын басып өткөн жолу, эмгеги тууралуу биз сиздерге чагылтып беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы Ханзада айым, сизди көргөнүбүзгө конуштабыз. Биздин өлкөгө куш келипсиз. Рахмат. Келиңиз, жалпы эл менен амандашалыңыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Сиздер менен ушунчалык дагы бир тааныган адамдар менен таанышып, амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Мынакей көп жылдан бери дал ошол Москва жергесинде эмгектенип, анан азыркы тапта Кыргызстанга келүүңүзгө эмне себеп болду? Ошондон сурайлычы башында эле. Өз жериңди сагынат экенсиң, өз элиңди, ата энеңди, бир туугандарыңды сагынып, өз жериме кайтууну туура көрдүм. Кыргызстандагы көптөгөн таланттуу, билимдүү жаштардын баардыгы эле ушул мигрант болуп кетип баратат. Сиз дагы алардын катарын толуктап бир убакта кеткенсиз. Мигранттар ооба көп, кеткендер көп, жаштар өтө көп. Биздин кыргыздын жигиттери, кыздары Москвада көп. Баары эмгектенип, ошол ак милдети менен өзүнүн баягы каалаган максатына жетели деп иштеп жүрүшөт. Кыргызстандын кыздары Москвада ушул сулуулук тармагында аябай жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Ошонусу абдан кубандырат. Мурункудан караганда Москвада азыр кыргыздар бир мындай бизнестерди ачып, кара жумушта иштегендер кыргыздар действительно азайды. Ошол абдан кубандырат. Азыр кыргыздарды көрсөң, сонун жерлерде иштешип, өздөрүнүн жеке бизнестери ачкандар көп. Ошол эле эң мыкты, белгилүү салондордо кызматын көрсөткөндөр андан көп. Жаңы барганда эмнеден кыйналдыңыз? Жаңы барганда билимдин аздыгынан кыйналдым. Баягы Кыргызстанда сонун мастермен деп жүрүп турмун. Москвага барсам жумушумду жаратпай коюшту. Мисалы үчүн ошол билим алууга деле сизге кандайдыр бир убакытты бөлүп жаттыңыз да, анан ошол учурда жолдошуңуздун колдоосу көбүрөөк болсо керек. Албетте, жолдошумдун колдоосу болбосо мен мынчалык билим ала албайт болчумун. Себеби баягы мындай болот экен да, бири-бирин колдоп турсаң жакшы болот экен. Баягы жолдошум дагы өзү жогорку билимдүү билет, окуганда адам артка кетпээрин үчүн окуп, өзүңө жаккан жумуш болсо, ошону башынан этегине чейин билип ал деп ошол постоянно колдоп турду. Мисалы үчүн көпчүлүк эле айтып калышат, ошол Москва жергесине барганда биринчи өзүңдүн чөйрөңдү табыш кыйыныраак болот депчи. Биринчи эле жашаган жериң, андан кийин чөйрөң депчи. Сизди деле шарт эле ошол Москва Ситидеги салондо иштеген айымдар катарына кошуп кое салбаса керек. Жок, ага чейин менде көп кыйынчылыктар болду. Баягы эле ошо жумушумдун сапатынан башында барганда канча жылдан бери иштейсиң дегенде мен баягы 2 жыл деп өзүмдүн болгон кирпик жасап жатканым 2 жыл болгон ошондо. 2 жыл деп эле стажымды айта коюп турмун. Анан 2 жыл сен ушундай жумуш менен клиенттерге ушундай жумушун көрсөтүп жүрдүңбү дешип, аябай таң калышты да. Билим алышың керек деп айтышты. Биринчи очередь эле билим ал, повышенияларга барып, ал жакта менин курбум бар болчу. Курбум мага чейин ошол сулуулук тармагында иштеп жүргөн. Ошол курбумдун да колдоосу көп болду мага. Ал деген баягы мен Москвага жаңы барганда кайсыл жерде жакшы мектептер бар, билчү эмесмин. Анан бул жерде жакшы мектеп бар, бул жерге барып окусаң, баягы обучение аябай качественный деп мага бир направление берип жатты да. Анан ошол жерлерге барып окуп, билимди жогортуп, практика албетте көп болуш керек. Практика кылып жатып, анан Ксения Бородинаның салонуна киргем, кабыл алышкан. Ал жакта дагы
Россиянын менмендеген жылдыздары келген салонду иштедим деп калдыңыз. Кимдерге кызмат көрсөтө алдыңыз мисалы? Баягы биринчи Ксения Бородинанын салонуна кире алсам эле кандай сонун ушунчалык бактылуу болот элем деп жүргөм. Анан Ксения Бородинанын салонуна киргенден кийин андан дагы Москва Ситидеги эң андан дагы мыкты перманентный макияж боюнча бир салон бар болчу. Ошол жака кандай адамдар иштейт, кантип эле ошол жака кирип калышат, кантип эмне кылыш керек ал жака кириш үчүн деп аябай өзүмчө ойлонуп жүрчүмүн. Анан ал жактын дагы мектеби бар, өтө сапаттуу билим беришет. Ал жака билим алууга бардым. 6 күн билим алдык, ошо перманентный макияж боюнча. Анан сүйүнүп, жаңы техникаларды үйрөнүп, секреттерин баарын үйрөнүп, кантип адамга ошол кожасына туура краска тандаш керек, цвет тандаш керек, ошолордун баарын үйрөнүп бактылуу болуп кеткенбиз. 3 күндөн кийин ошол чалып калышты. Ошондон кийин бизге иштегенге макулсузбу деп ошол жакта иштеп, анан кыргыздар аз. Ошондо бир 2 кыргыз, мен менен 2 кыргыз болдук, калган баары орус кыздар болчу. 40 мастер иштечүбүз ал студияда, өтө чоң. Блогерлердин баардыгы келишти. Ошол эле жылдыздардан деп калдыңыз. Жылдыздардан мен кимге жасап калдым? Фотограф, белгилүү фотографтарга жасадым. Каштарын блогерлерге баягы башынан Лерчикке жасап калдык. Саламатсызбы? Буга чейин кашыңызды жасап баптырсыз, Биринчи жолу перманентный макияж жасайт экенбиз, Өзүңүз көрүп тургандай, бардык инструменттер одноразовый. Себеби дегенде бул кожа менен иштейбиз, бардыгы деген одноразовый, стерильный болуш керек. Кожаңызды биринчи тазалап алалы. Плавный форма алыңыз келип атат, түзүрөөк, Натуральный. Натуральный каш каалайсыз, Өтө капкара эмес, бурчтары чыкпаган. Анда сиз адресиңизге келиптирсиз. Сизди көптөн бери карап жүргөм. Азыр сизге формаңызды чийип, өзүңүзгө көрсөтөм. Качан формаңыз өзүңүзгө жакканда, анан жасап баштайбыз, Формасын эч кандай өтө өзгөртүүгө болбойт, себеби өзүңүздүн кашыңыз башка жагынан өсүп турса, перманентиңиз башка жагынан чыгып турса, мен көп каштарды көрүп калдым да. Могул хвостору перманент макияж алдынан чыгып турат, же болбосо үстүнөн чыгып турат, а каш болсо ылдымынан өсүп турат. Негизи эле 2 кончик болуп калат. А бул перманент макияж өтө натуралдуу жасалыш керек. Өзүңүздүн формаңызды гана бир аз оңдош керек болсо оңдойбуз. Эми баардыгы жакшы болсо, анда всё өзүңүздүн формаңыз менен эле жасап, өтө натуралдуу көрүш керек, себеби дегенде азыр өтө яркий боёнгон негизи мода эмес. Натуральность мода болуп атпайбы? Ошон үчүн кашыңызды натуральный кылып. Инструменттердин баардыгы новый, одноразовый, баардыгын көрсөтөбүз сиздерге. Көзүңүздү ачабыз. Аппараттардын баардыгы оролот. Өтө жеңил краска менен иштейбиз, жеңил краскалар, жеңил техника. Натуральный болуп. Азыркы учурдагы кандай каштар актуалдуу болуп жаткан учуру, кандай жасалган? Азыркы учурда өтө натуралдуу жасалган каштар актуалдуу болуп атат. Бул перманент макияж дүйнө жүзүндө өтө популярный болуп атат. Себеби азыр баарыбызда эле убакыт аз, же туура боёгонду билбейбиз көбүбүз. Анан
натуральный кылып баягы көпкө постоянно макияж деп койсок болот да, көпкө жүрөт бул макияж, перманент макияж. Бир жасатасыз, биринчи процедурадан кийин, бир айдан кийин экинчисин келип жасатасыз. Ошо менен 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин жүрсө болот. Моунда чийилген каштар болчу. Же болбосо көгөрүп кеткен, кызарып кеткен андай каштар азыр такыр бул эски техникабы, же бир өтө бул терең иштелгендиктен бул азыр ушинтип кызарып көгөрүп кеткен каштар Кыргызстанда аябай көп экен. Каш жасаткандан да коркуп калыштыр. Кызарбайбы, көгөрбөйбү депчи аябай тактап сурап келип атышат. Мен ошол кызартпайын, көгөртпөйүн, баягы мага Кыргызстанда негизи эле айымдарга нааразы болбосун мага деп билимимди өтө тереңдеттим. Аябай көп окудум. Менин техникам, азыркы техникам эң жаңы техникалардын бири. Өтө натуралдуу боелот. Эч кандай канабайт жасап атканда, поверхностна эң кожанын эң үстүнкү катмарынан эле жасалат да. Анан көгөрүп кызарбайт. Вот ошол. Анан бардык инструменттерибиз биздики одноразовый, башынан этегине чейин. Бүт одноразовый. Одноразовый деп койбодуңузбу? Мисалы үчүн мен ошон боюнча дал ушу каш жасаганда дагы кандайдыр бир кан чыгып, ошондон оору дагы чуккандар болот деп айтып калышкан. Анын канчалык деңгээлде чындыгы бар? Албетте. Ал баягы оору жугушу мүмкүн. Ал баягы канаса жугат техника. Мурунку техникалар өтө терең жасалчу да. Анан каначу. Мен ошол мурун эле, мен биринчи кирпик өстүрүүдөн баштабадым беле. Мурун эле ошол кирпик өстүрүп окууга барганда, мага ошол татуажды да үйрөнбөйсүң дешкенде, анан карасам канап атыптыр да, кашычы жасап атканда канап аткан экен. Анан жок эже мен мынтип жасай албайм, мен корком деп, кандан корком деп окубай койгом да, кирпикти эле окуп алып кетип калгам. Кирпик менен иштеп жүрүп Москвага кеттик. Москвага барып, дагы повышенияга бардым. Кыргыз бизден алган билимим мындай жеткиликсиз болду да, дагы окудум, билимимди өстүрүп, анан ырчы Ксения Бородинанын салонуна кирпик өстүрүп иштеп жүрдүм. Анан баягы изденүү менен жүрдүм да, постоянно перманент макияж өзүмө жаккан үчүн постоянно кимден окусам, кимдин жумушу жакшы деп издеп жүрүп, Москва-Ситидеги эң известный школага кызыгып жүргөм. Анан баягы акчам жетпей атканда, обучениясы өтө кымбат болчу. Канча эле 120 000 болчу да, обучениясы 120 000 рубль. Анан башында ошол 1,5 ай, 1-2 ай дегенден кийин анан окудум да, окууга бардым, окууга баргандан кийин 6 күн обучение болду да. 6 күндөн кийин всё баары сертификаттарыбызды алып алып, жаңы техникаларды, билимдерди алып алып кеттик үйүбүзгө. Андан ары жумушумду улантып, перманент макияж менен иштейин деп баягы кыялданып жүрүп, анан 3 күндөн кийин мага чалуулар келип калды. Чалышты, ошол мен окуган, ошол Москва-Ситидеги известный студиядан чалып атышыптыр. Сиздин бизге жумушуңуз аябай жакты, бизге иштебейсизби депчи. Анан күтүлбөгөн жерден. Күтүлбөгөн жерден аябай сүйүндүм. Себеби мен айтып атпаймынбы, ошо Москва-Ситиге билбейм иштөө менин кыялым болчу да. Анан ал студияда жалаң Россиянын жылдыздары келчи. Ал жакта процедура 25 000, 30 000 рубль да. Бирөө эле. Менин прайсым. Бир эле каш, биринчи эле процедура. Ушул эле каштарды ал жакта 25 000, 30 000 рубльдан жасачубуз. Анан менин прайсым, мен деген ал жакта топ мастер болчумун. Анан менден дагы көп жылдан бери иштеп жүргөн ведущий мастерлердики 50 000 болчу да. Анан ошентип иштеп жүрүп, жумушка барып, иштеп калдым. Ушунчалык бир өзүмдү башкача сездим. Ошол жакта окуп иштеп жүрүп, анан перманент макияждын ушунчалык аябай баягы востребованный болуп атканына көзүм дагы жетти. Америкадан дагы мастер-класс кылып бизге Москвага билим бергенге мугалимдер келип калышчы. Аларга дагы барып жетишип, эптеп жумушума суранып, алардын да мастер-классына катышып, анан билимди алып, ушунчалык азыр өзүмө 100% ишенем да. Менин каштарым эч кандай көгөрбөйт, кызарбайт, канабайт. Менден мага келген азыр Кыргызстанга келгенибизге аз эле болду да. 3 ай болуп калды. Мындай кардарларым резко эле көбөйүп кетти да, бат эле көбөйүп кетти. Анан баягы блогерлер дагы, ырчылар дагы угуп, көрүп мага келип жасатып атышат. Мен ошол мага ишенгендерине, мен тандагандарына өтө кубанычтамын, ыраазымын. Мисалга кимдер келип сизден жасатып кетишти? Нуриза Бектурова келди. Мен Айка
Эмилбекова, Айка деп тергеп Алтынай Эмилбекова. Айка деп койдум. Атын айтпайт. Арафат келип ошол эже сиңдилерин алып келип алда жасатты. Дагы келем деген баягы алдын ала жазылып коюшат да, дагы келем деген буюрса дагы көп жылдыздар, көп кыргыздын айымдары бар. Анан обучение боюнча аябай сурап атышат, техникама кызыгып атышат. Сиздики натуральный эмне деген техника депчи. Буюрса азыр жумушумду бир жолго салып алып, мен мынчалык болуп кетет сразу 2-3 айда деп ойлогон эмесмин. Анан азыркы учурда сизге көбүрөөктөр келип атпайсызбы? Мисалы үчүн оңдотоюн депчи. Анан эң кызыгы мурда жалаң мындай кол менен чийип койгондой эле каштар мода болчу да. Ошолорду такыр эле жок кылып салуу мүмкүнбү, мисалы үчүн лазер менен? Же сиз өзүңүз жок кылып бере аласызбы, оңдоп бере аласызбы? Өтө өкүнүчтүү, бизге келген кыргыздын айымдарынын 70-80% ушундай кызарып кеткен, же көрүп кеткен, же болбосо формалары туура эмес. Бири өйдө, бири ылдый. Ушундай каштар аябай көп келип атат. Андай каштарды көргөндө сразу мындай жүрөгүм ооруйт да. Депчи. Анан канча жылдан бери, ошо 4-5 жылдан бери ошол каш менен жүрөм, оңдото албай атам, жакшы мастер издедим, өтө көп ушинтип айткандарчы. Анан өтө жеңил болуп кызарып калса, жеңил түрүндө билинип билинбеген кызыл каш болсо, аны биз корректор бар, өзүбүздүн техникалар бар. Ошолор менен иштеп, ал кызыл цветти кетирип, анан өзүнүн каалаган цветин, күрөң цвет бизде аябай көп каалашат. Ошо чачыбызга, көзүбүздүн карегибизге окшоштуруп жакшы цветтер жасап берип атам. Анан өтө көгүш каш жөнүндө да айта кетсем, өтө дагы жеңил болуп көгөрүп калса, аны дагы жаап бере алам. Ошо корректорлор менен иштеп, өзүнүн техникасы менен иштеп, өзүнүн каалагандай цвет чыгарып, форма чыгарып. Өтө терең жасалган кыпкызыл же болбосо көкмөк каштарды, аларды биз лазерге жөнөтүп атабыз. Лазер менен өчүрүп келбесеңиз болбойт депчи. Терең жасалган көкмөк кыпкызыл каштар жабылбайт. Перекрытие корректорлордун да алып жетпейт да. Кыргызстанга келип өзүңүзгө конкуренттерди таап алдыңызбы? Ишенесизби, конкуренттерди ойлогонго убактым жок болуп атат. Ишенесизби? Кыргызстанда салон көп да, аябай салон көп. Конкуренция деген көп, бирок действительно көп нерсени үйрөнүп келген мастерлердин көбүп жатканы албетте сүйүндүрбөй койбойт. Анан азыркы этапта сизде дагы окуучуларыңыз дагы бар экен, 1-2 окуучуңуз да жүрөт. Алардын иш алып баруусу кандай болуп атат? Жыйынтык чыгып атабы бир аз да болсо? Окуучум бар, бир окуучум, ал мурун ошо салондо иштеп келген экен, ал ошо менин жумушумду көрүп, эже мен да перманент макияжда окуйм деп жүргөм, анда сизден окуйм деп эле келе калды, сразу эле Москвадан келгенде эле. Анан экинчи окуучумду айта кетсем, экинчи окуучум баягы өзүм декретте отуруп, үйдө отуруп, изденип баштап, кирпик көстөрүн үйрөнүп, анан кийин перманент макияжды үйрөнүп, акырындап ушинтип жүрүп келатам да. Анан үйдө отурган айымдар бала менен декретте билем да кандай бир аз кыйынчылыктардан өтөбүз. Анан өзүмдүн Instagram баракчама жазып белгилегем. Менде да ушундай случайлар, ушундай этаптардан өткөм. Ким баягы үйдө бала менен декретте отурса, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдөн улам окуй албай, бирок каалоосу күчтүү болгон айымдар жазыңыздар дедим да. Ошо араңыздардан бирөөнү тандап алам, бекер обученияга депчи. Бекер обученияга деп тандап алам деп жазганда, мага аябай көп кыргыздын айымдары жазды. Instagram баракчама. Анан бардыгын окуп чыктым, шашпай кетишинде жумуштан кийин. Анан эң ошол бир кыйын абалда турган бир айымды, анан каалоосу күчтүү экен да, ошол айымды тандап алдым. Ал Мунайым деген болот. Бираздан кийин ошол өзүнөн деле сурап көрсөңүздөр болот. Жогоруда айтып калдыңыз, 18 жерден билим алдым деп. Жалпысынан канча каражат кетирдиңиз дал ушул билимди алыш үчүн? 18 эң Россиянын, Европанын мыкты адистеринен окудум ушул перманентный макияж боюнча. Анан 1 миллион сом кетти. Анан дагы көпчүлүктүн кызыккан суроосу, каш жасаса даарат өтөбү? Бул аябай мага да ошо көп суроо берилди, көптөр сурап атышат. Мен деле бул суроо мага деле кызык, мен деле сурап келем. Себеби биринчи перманентный макияжга Кыргызстандан окуганда, анда менде мындай понятие жок болчу да, түшүнүк жок болчу. Даарат өтөбү, өтпөйбү деген бир. Анан биринчи перманентный макияжга обученияга барганда, ал мугалимим өзү 5 мал намаз окуган, күйөөсү 5 мал намаз окуйт. Алар баягы топу кийип, постоянно сакалын өстүрүп жүргөн, баягы ислам жолунда жүргөн
адамдар үй бүлө, ошо үй бүлөлүк алардын бизнеси да булчу. Сурадым, эже кандай ойлойсуз? Азыр ушундай суроолор болуп атат. Баягы мурун 5-6 жыл мурун сизден биринчи обучениямды сизден өттүм эле, сиздин окуучуңуз болом, мага жооп берип коесузбу десем, айтты бул күнүмдүк макияж деди да. Канабайт деди ал деле, ошол мен айткан деле ал деле айтты, канабайт. Өтө жеңил жасалат, мурункудай эмес, мурунку техникалардай эмес. Мага керек, өзүнө кашы жасалган перманентный макияж болуп. Мага бул күнүмдүк жашоомо керек дейт да. Бирок ар бир адам өзү чечиш керек деди. Ошондо эле ал эже деле ошо толук билбейт окшойт. Демек толук кандуу жооп ала элексиз. Ала элекмин өзүм. Эгерде биздин көрөрмандардын ичинде мүмкүн жакшы бир сабагы бар, билими бар агаларыбыз же эжелерибиз болсо, жаза кетсеңиздер болот. Кашты канатпай жасаса дарып өтөбү. Азыркы учурда дал ушул Борбор каласы Бишкек шаарына келип 3 ай болуп калды. 3 айдын ичинде көптөгөн жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатасыз. Анан элге дагы, мага дагы ысык болуп жатат. Алдыда бизде кандай сонун жаңылыктар күтүп атат? Сонун суроо. Рахмат сурооңузга. Жаңылыктар өтө көп болот буюрса. Ошол сапаттуу перманентный макияжды кыргыз айымдарына жасап, азыр каш жасаган адам жок болуш керек, аз болуш керек. 90% кыргыз айымдары жасашат экен. Бизде деле аябай көп баягы өздөрүн каранып, сулууланалы деп аракет кылып калыштыр. Азыр ошол 5-6 жылдын ичинде Кыргызстандагы адам, кыргыз элинин, то есть кыргыз айымдардын мурун көп жасанчу эмес, көп боёнчу эмес, тармак азыр деген баягы өзүнүн сулуулугуна көп басым жасап калышыптыр. Анан быйыл буюрса буга чейин чемпионаттар болуп жүргөн перманентный макияж боюнча бул чемпионат деген ошол бир 150-200 мастер, кыйын мастерлердин, күчтүү мастерлердин арасында өзүңүн билимиңди менен бөлүшүп, өзүңүн тажрыйбаңды бөлүшүп, ошо жумушуңду көрсөтөсүң. Анан ошол жакта бааланат да, кимдин жумушу эң жакшы. Ошолордун баарына баягы гран-при месталар, биринчи место, экинчи место, кимдин жумушу канчалык деңгээлге татыктуу болсо, ошол утат. Андай чемпионаттар буга чейин Европада, Россияда болуп жүргөн, болуп келген. Быйылкы жылы буюрса Кыргызстанда болот, Бишкекте июнь айында чемпионатты уюштурган кыз, ал мастер эжебиз, ал Россиянын канча бир жолу чемпионкасы болгон. Россияда эмгектенет, өзүнүн чоң студиясы бар, сапаттуу билим менен да бөлүшөт, окуучулары да бар. Ал эжеден дагы мен билим алгам. Анан Кыргызстанда быйыл Азия боюнча ошол Бишкекте биринчи жолу болот. Ал жак бизге Бишкекке буйруса Казакстандан, Европадан, Турциядан, Өзбекстандан көп мастерлер келишет. Өзүнүн баягы жумушун тажрыйбалары менен бөлүшөт. Анан өзүнүн жумушун көрсөтөт. Анан ошол жака мен чакырылдым буюрса баягы буга чейин ошол билим алып жүргөн баары билишет мастерлер бири-биринчи. Өзүңүздүн мен техникама ошол кызыгып, өзүңүздүн техникаңыз менен Кыргызстандын мастерлеринен бөлүшүңүз деп баягы спикер катары чакырып алдым. Буюрса абдан кубанычтуу болдум. Жайында буюрса спикер болуп өзүмдүн техника менен ошол кыргыз кыздарына, мастерлерге өзүмдүн техника менен бөлүшөм. Эң сонун. Буюрса, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо көптөгөн кадрларды тейлеп жүрө бериңиз, батпай калсын ушул жакта. Элиңиз жалпы көрүп жаткан айымдарга алтын кеңештер менен бөлүшөлү. Айым негизи кандай болуш керек? Айым билимдүү, эң биринчи билим сулуу болуңуздар, өзүңүздөргө каранып, өтө жеңил макияждар менен макияж кылып боенуп жүрүңүздөр демекмин. Себеби баягы каш, ооз негизи эле бул жүздүн көркү да. Хотя бы ошол биздин кыргыз айымдар негизи эле көп боенбойбуз го? Негизи эле мындай натуралдуулукту жакшы көрөбүз. Ошон үчүн биздин перманентный макияж ошо сиздер үчүн да. Натуралдуу кылып кашыңыздарды боетип алып, оозуңуздарды боетип алып, көп убакытка жүрө берсеңиздер болот. Кеңешим, билим алыңыздар, өзүңүздөргө эмне жумуш жагат. Негизи эле сулуулук тармагы болобу, же болбосо башка тармак болобу, өзүңүздөр издениңиздер. Баягы азыр ушул сөздү көп айтам мен. Азыркы сонун кезибиз да, сонун убакыт, сонун возраст дегендей. Булар кийин бат эле өтүп кетет экен убакыт. Анан кийин кайра бул возрастсыз келбейт да, ушундай жаштыгыбыз келбейт, только кетет да. Анан ошол жаштык маалыбызды туура колдонуп, өнүгүп өсүп, Кыргызстандагы бир жакшы деңгээлде көтөрсөк, ар бир адам өз үстүндө иштесе, сонун ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойбуз.
Азыркы тапта дал ушул Ханзада эжекебизден билим алып жаткан Перизат айынын жанында турабыз. Эжеке, сиздин дал ушул Ханзада эжени тандап алгыңызга эмне себеп болду? Себеби азыр мен окутам, мен бардык нерсени үйрөтөм деген мастерлер көп эмеспи? Ооба, тандап алганымдын себеби мен да bundan мурун салон тармагында иштечүмүн. Азыр дагы өзүмдү ошондой жакта көргүм келет. Ошондуктан каш жасоону дагы тандадым. Дагы өзүмдү өнүктүргүм келди ушул тармакта. Эмне үчүн Ханзада эжени тандап алдыңыз? Ханзада эжени тандаганым, Ханзада эженин жумуштары аябай жакты. Мага абдан жакшы жасайт, жакшы деңгээлде азыркы жакшы техникалар менен жасагандыктан ошон үчүн Ханзада эжени тандадым. Азыр эми окуп жатып дагы кандайдыр бир кадрларды тейлеп атасыздарбы? Ооба, тейлеп жатабыз. Азыркы учурда уже окуп бүтүп, уже мастер болуп, кадрларды тейлеп баштадык уже. Бир аз коркунуч болот бекен башында? Албетте болот. Каш жасоо деген абдан кыйын негизи. Оңой көрүнгөнү менен коркунуч болот экен абдан эле. Бирок азыр жакшы жасап, уже жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Ханзада эжекебиздин дал ушул Instagram тармагына жарыялаган постунан кийин дал ушул эжеке сиз тандап алыптыр. Азыркы учурда үйрөнүп, кадрларды тейлеп баштады деп калды. Сизди кантип тандап алды? Сиз кантип Ханзада эжекебизге жолугуп калдыңыз? Ошол боюнча кеп баштайлычы. Мен деген негизи башка сферада болчумун, өзүм Шведия. Көп жылдан бери Шведия иштеп жүргөм, бирок мен өзүм ичимде кызыгуу болгон ушул сферага өтүш. Кандай өтсөм экен деп ойлонуп жүрчүм, бирок менде эч кандай мындай доверие болгон эмес эч кимге. Андан кийин ошол Нуриза деген блогер кыздын көрүп калып, бул жака келген. Ханзаданын көрүп, работаларын көрүп, өзүмдө кызыгуу пайда болду. Кадимкидей ичимден, жан дүйнөмөн кадимкидей өзүмдө кызыгуу болду. Анан мен сразу эле Ханзадага подписаться болдум. Анан күнүмкү историяларын көрүп аттым, көрүп. Анан бир күн эле историясын көрсөм, эме чыгарып коюптур, ушундай муктаж болгон, шарты келишпей аткан, бирок ичинде желаниясы болгондор тандап окутабыз депчи. А мен сразу эле эчтемкеден уялган жокмун, анда уялбай эле сразу эле жаздым. 3 балам бар, мен тандасаңар жакшы болмок депчи, бирок мен ичимде кадимкидей чынныгы эме болду, желание болду мендечи. Мен жөн эле жазып коюп, всё деп койгон жокмун да. Анан ошентип аябай күттүм, бир күн кечке күттүм. Жок. Анан бир кезде историясын карадым, мен кадимкидей историясын карасам, эме деп чыкты, тандадык, биз азыр чалабыз уже номерине депчи. Магазинге бараткам да, анан үйгө чейин келгиче күттүм, үйгө да келип күтүп атам. Анан кадимкидей өрт болуп, чыдабай баттым да, мен тандалган жокмун уже депчи. Анан уже ыйлагым келип баштады да, мендечи эме өзүмчү эметти баштадым да, кыйналыпчы. Анан уже ошол күнү как раз мен туулган күнүм болчу да. Анан үйдө генеральный уборка башталган туулган күнүм, чыдабайчы, уже мени тандап аптыр да. Бир кезде уже уялбай эле анан не болсо болду, анан жаздым. Менде желание күчтүү болчу, аябай кааладым эле депчи. Анан ким өтсө дагы ийгилик каалайм депчи, деп жаздым. Таарынып этип жаздыңыз. Ооба, таарынып этчи ичименчи. Анан ошентип жазсам эле бир кезде сразу жазды. Иштеген номериңерди бергилечи депчи. Анан мен бүт өтпөйм десе, ооба деп, сразу эле дагы башка номерим бар болчу да. Бериптим, анан бир кезде чалганда анан айттым, кадимкидей эме сүйүнүч болду. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин эме кызым бар болчу, чоңоюп калган кызым, сабактан келип алып тамактанып атканда жаш баладай эле телефон менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин эле коюп алып эле жерге отура калып эле ыйлап атам. Өзүмдө бир башкача ощущение болду да. Анан ошентип чакырды эртеси күнү. Келдим, келип сүйлөшүп, анан бир жумадан кийин деди окшойт, где-то бир жумадан кийин сабак башталат деди. Мен бирок ага чейин чыдай албадым да, мен сразу эле келе берейинчи депчи. Макул болушту. Булар анан күндө келип, как положено жумуштарын көрүп, кандай иштеп атат. Ошодон бери келип, күндө келип көрүп, анан окуп, Ханзада өзү жөнөкөй, аябай жөнөкөй экен, аябай жакшы кыз, жөнөкөй кыз. Үйрөтүп, ар бир эмени жакшы үйрөтөт. Кеңири маалымат берипчи. Азыр үйрөнүп калдыңыз. Ооба, үйрөнүп калдым, уже эме алып баштадым. Клиент алып, буюрса. Тияктагы жумуш эмне болду Шведияда? Уже калып кетти. Уже калып кетти, эме кызыкпай калдым. Бул жакта мага ал жакта Швея деле жакшы, ал жактан деле жакшы жумуш таптым ушул кезге чейин. Бирок адамдар менен иштешип, сүйлөшүп иштешкен мага жакты.
Демек жүрөгүңүздөгү кыялыңыздагы кыял орундалган экен да? Орундалды, ооба, орундалды. Жалпы азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандардын ичинде окуйм деген кыздар, айымдарды келиңиз дал ушул Ханзада Жекебиздин окуу курсуна чакыралы. Бардык айымдарды, кыздарды, келиндерди кимдин ичинде катуу желаниясы болсо, коркпоңуздар, келиңиздер, аябай жакшы үйрөтөт, өзү да аябай жөнөкөй. Чакырам, анан эме техникалардагы эме качество үйрөтөт.